Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн 18 сентябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Бишкек шаары Ак Орда 2ден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Биримдик жана Салкынтөр көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай бир аз эле жүрсөңүздөр, Салкынтөр көчөсү 23 тарихте сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жака чейин 192 маршрут, дагы бир маршрут и бир аз чыгышыракта автобус маршруткалар деле келет туугандар. Анан жакын жерде Тагай би көчөсү, Тагай би көчөсүнүн автобустар, жаңы салынган мектеп ошол жерде бар. Балдарыңыздар жөө эле мектепке барып келишет. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул биздин көчө тараптан көрүнүшү Дарек Салкынтөр көчөсү 23 үй болуп калат. Тең эле түштүк чек ара мынакей бул жерден башталат. Түндүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аты 400 соток туугандар, документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган жана мынакей жол орто кеңдикте. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Мектепке балдарыңыздар бул жерде Тагай биге барып келе алат. Бул жол менен 600-700 метрдей аралык экен. Жаңы салынган мектеп. Так, 102-чи мектепти айтты окшойт номери. Мына негизги көчөнүн бир 150-200 метрдей эле түндүгүрөктө жайгашкан. Бул жак менен дагы мектепке, же болбосо бул тарап менен дагы могу жердеги жол бар экен, эки ары жакта. Ошол менен деле мектепке барып келе аласыздар. Анан мынакей көчө тараптан дарбазанын жайы калтырылыптыр. Мондай пескоблок менен бийик забор кылынган. И бул жерде мынакей септик. И так, андан ары эми коросуна кирип калган маалыматтарды бир чекетен берейин. Электр энергиясы тартылган. Бул мынакей коросу. Жана айткандай жеринин аты 400 соток. Бул жакта узун туурасы 11-9 болгон үйүбүз туугандар. Сейсмопояс колонналары куюлган. Мынакей. И бул жакта инштран ажаткана жанында отунканасы менен. Ал жака чейин мондай 2 метрдей аралык бар экен. 2-2,5 метрдей. Мынакей туугандар. Анан стенасы үйүбүздүн туугандар полистрол блок. Негизинен ошол жылуу жайында салкын болот дешет. Бул полистрол блокту туугандар сыртынан көбүнесе утеплять этип эле коесуздар, ансыз деле жылуу болот туугандар. Так, андан ары мынакей бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Көрүп турсаңыздар мондай чоң терезелер. И бул жагында мынакей дагы бош жер. Кааласаңыздар жер жемиш зеленый зона, хозпостройкалар саласыздарбы? Бул жагынан болсо кенен көйлө машина баткандай жер, навес кылсаңыздар болгодай көрүнөт. Бул үйдүн мынакей чыгыш түштүк тараптан көрүнүшү. Бул жагында мондай террасанын ылдый тарабы деле подвал экен туугандар. Подвал бар экен. Так, мына ошондой. Анан бул жак мынакей кенен дагы бош жер. Кошуналар менен болгон чек аралар бийик мондай пескоблоктон болгон забор менен тосулган. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Көрүп турсаңыздар мондай терезе эшиктер орнотулган туугандар. Так, андан ары прихожкасы. Мынакей. Айта кетчү нерсе, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита тышталыптыр туугандар. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна монолит куюлган туугандар, калың кылып. Негизинен үйдү өзүм үчүн салгам дейт, бардык материалдарды жакшыларын кылып. Азыр кээ бир сөтүнүлгөн сатылып аткан учур. Андан ары оң тарапта бул жер санузел, мынакей. Так, и бул жакта холдон бул жактагы эки бөлмөгө и өйдү тарапка экинчи этажга чыгып кете аласыздар. Электропроводдор тартылган. Шпаклевка мындай кылыныптыр, каалагандай өзүңүздөр кызыңыздар менен каалагандай обой же болбосо башка ремонтуну жана өзүңүздөр каалагандай потолокту кылсаңыздар болот. Оң тараптан мынакей зал. Батыш тараптан терезе. Пластик точкалар мынакей орнотулган. Жайкалтырып. И бул жакта кухня экен туугандар. Мынакей бул кухнясынын көрүнүшү. Түштүк тарабынан терезе. Көрүп турсаңыздар ремонт. Мынакей. Так, дагы эмне маалыматы? Эми экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мынакей экинчи этажга кеткен тепкичтер орнотулган жана ылдый тарабына кладовка аласыздарбы же гардероб кылып коесуздарбы? Мына ушундай бош жери. Тепкичтердин ылдый тарабында.
Мынакей бул үйүбүздүн экинчи этажы туугандар. Чыккан эле мондай холл. Түштүк тарабынан, күн өткөн тарабынан чоң терезелер. Чыкканда эле оң тарапта мондай бир бөлмө, кааласаңыздар балдар бөлмөсү, кааласаңыздар гардероб кылсаңыздар деле болгудай экен туугандар. Экинчи этажында эле мынакей балдар шкафлевка болгон, электропроводдор тартылган, очкалардын жайы ачылган. И андан ары бул жагында санузелдин бөлмөсү, мынакей экинчи этаждагы. Бул жерден дагы түштүк тараптан терезе. Холл жана холлдон эки бөлмөгө. Бирөөсү мындай спальня бөлмө. Батыш тараптан терезе. Мынакей. И бул жакта дагы бир мондай бөлмө. И түштүк тараптан терезе орнотулган. Бул жерден район кенен көрүнүп турат. Бул жакта көчөлөр туугандар. Ушундай эми коросун ачып, калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Туугандар, мен кайра сатылуучунун коросундамын. Мынакей бул үйүбүздүн түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү. Жана айткандай, бийик панорамный мондай терезелер орнотулган. И птикамерный ушундай терезелер экен. Так. И андан ары мынакей бул жакта мындай хозпостройка саласыздарбы, кичине жемшигесиздер. Мынакей ушундай бош жери, терраса. Террасанын бул жагында подвал бар деп айттым эле жана. Мынакей бул жактан кирип чыкканга эшиктин жайы калтырылган туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мына ушундай бардык эле маалыматтарды бир чекеден сиздерге бердим окшойт. Баасы бул үйдүн $88,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга эсителдеп жана описанияга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.